Акыркы жылдары ошол мамлекет деле көзөмөлгө алгансып, бир аз кысымдар күчөдү. Анан кийин көпчүлүк бизнесмендер бул Кыргызстанда курулуш тармагында бизнес кылыш деле мындай пайдасы боло баштады деген нерселерди угуп калабыз да. Балким мен көрбөгөн мен маркетологмун да. Мен көрбөгөн кыйынчылыктар бар чыгар, бирок мамлекет деле карапайым элди ойлоп атат да. Ушу берген акчасы акталсын, документтери түз болсун, ар ким өзүнүн акчасын берип атат, өз батирин алсын деген. Мисалы үчүн ошол жактан балким. Мисалы үчүн болгондо мындай деле учурлар, бир участокты 2 адам сатып алып экөө салабыз деп ызылдашпан аягында акчасын батирин ала албай алган адамдар ошондой болбосун депчи. Ошол балким ошо требованиялары күчтүү болуп аткандыр чыгар. Обязательно көп этаптардан өтүп, мисалы үчүн сразу эле документин бербей караштырып, изучать этип, албетте проектини да карайт. Болобу, болбойбу деп ошол себептен го деп ойлойм да. Эгерде күчтүү компаниялар, башка курулуш компаниялары чынында документи менен эч кандай шарттарды бузбай, закондорду бузбаган компаниялар жакшы эле кел ачат. Көп эле жыл болуп калды да.